Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Ожак Кебаб кафесинин ашпозчусу Чолпонай. Сиздерге бүгүн баклажан салатын жасалышын айтып берем. Бизге керектелүүчү азыктар баклажан, болгар перестери, кызылы, көгү, сөзсүз 2 түрү керек болот. Кунжут, туз, шпинат жалбырагы жана крахмал керектелет. Анда эмесе биз салатыбызды баштадык. Салатты биз эмнеден баштайбыз? Салатты биринчи биз баклажандан баштайбыз. Себеби баклажан бизде бир аз тузда туруш керек. Анда эмесе баштадык. Баклажанды кесип алабыз. Бизге керектүү жерлерин алабыз. Баклажандын сыртын арчып салсак деле болот. Эгер арчыбасак деле болот, өзүбүзгө кандай ыңгайлуу болсо, ошондой жолун колдонобуз. Баклажанды өтө чоң эмес, кубиктерге бөлүп алабыз. Муну бөлүп алгандан кийин баклажаныбыз ачуу болуп калбаш үчүн муну сөзсүз тузда кармайбыз. Эң аз дегенде 20 мүнөт, эң көп дегенде 2 саатка чейин тузда кармасак болот. Баклажанды туздайбыз, жакшылап аралаштырабыз. Баклажаныбызды ушундай эмеде алып коебуз, туздалган боюнча. Андан кийинки азыгыбыз болгарский. Болгарскийдин бизге жашылы жана кызылы керектелет. Буларды тоголок түрүндө кесип алабыз. Бизге салатка көрүк берип туруш үчүн атайын ушундай формада кесебиз. Болгар перестерин даярдап алдык. Андан кийин бизге шпинат жалбырагы керектелет. Шпинат жалбырагын алдын ала биз тазалап, жууп, даярдап алабыз. Бул биздин даяр шпинат жалбырагыбыз. Баклажаныбыз даяр болуп калды. Тузду өзүнө сиңирип, салат жасасак боло берет. Тузду сиңиргенден кийин баклажан кырсылдап туруш үчүн, жегенге дагы приятный болуш үчүн муну крахмал менен булап алабыз. Крахмалдын биз картошка крахмалын пайдаланабыз. Негизи крахмалдын аябай түрү көп. Эң жакшысы бобовый крахмал. Мүмкүнчүлүккө жараша. Баклажанды крахмалга булап алгандан кийин муну орто отто майга кууруп алабыз. Биздин баклажаныбыз даяр. Биз муну орточо отто майда кууруп алдык. Салатыбызды баштадык аралаштырганды. Куурулган баклажанга бизде туралган болгар перестерин, кызылын, жашылын жана ошондой эле шпинат жалбырагын кошобуз. Салгандан кийин биз бул салатты моундай соус менен аралаштырабыз. Бул соус кисло-сладкий соус деп аталат. Барлык азыктарды абдан аралаштырабыз соус менен. Абдан аралаштыргандан кийин биздин салат даяр. Даяр болгон салатты бетине кунжут сееп коебуз. Өзүңүздөр көргөндөй, бат жасалуучу жана витаминдүү салатыбыз даяр. Үй шартында жасасаңар болот. Тамагыңыздар дамдуу болсун.